Рахмат, урматтуу Айдар Камчабековна. Мен кайсы чечим болсо да колдойм. Мен сизден өтүнөйүн деп кол көтөрдүм. Өкмөткө протоколдук түрүндө тапшырма берип койсоңуз, былтыр 180 миң кишини алып келдик да пандемия деп Кыргызстанга. Дагы 150 миңге жакын балдарыбыз жумушчу рынокко кирди. Быйыл дагы 150 миң кирет. Ошондо 500 миңге жакын киши жумушу жок жүрөт да. Ушу суроо талапты өкмөт өзүнүн отурумунда карап, жакынкы арада мына ошондо эле Москванын мэри Собянин айтып атат, бир топ жумушчу орунун баары бошоп, киши жок болуп атат Москвада деп. А биз авиа сообщенияларды ордуна келтире албай атабыз. Керек болсо эшелон кылып поездар менен биздин балдарыбызды жеткизгенге аракет кылышыбыз керек. Билеттердин баарын өкмөт субсидировать этип бериш керек. Керекпи орустун акчасы менен, рубль менен бир 5-10 миллиард рубль алып, балдарга проезддин баарын төлөп берели. Кийин 1 жыл, 2 жылдын ичинде кайра өзүлөрү төлөгөндөй кылып. Жумушчу орунду камсыз кылбасак болбой баратат. Мына азыркы көрүп атасыздар, РПП деп коет, МВДнын өкүлдөрү да бул жерде отурат. Уурулук аябай катуу күч алды бүгүнкү күнү. Анан же жумушу жок болсо, анан ачка болсо, элдер уурулукка кетет, анан каяка барышат. Ошондуктан протоколдук тапшырма берсеңиз, буну кечиктирилгис чара катары көрүп, өкмөт өзүнүн отурумунда бир айдын ичинде ушу проблеманы чечиш керек да. Болгону 1-2 самолет учуруп коюп Москвага биз 180 миң кишини кантип ташыйбыз деп атат. Согуш убагында эшелон менен орустарга жардам бербедик белек. Заводун, элинин баарын Кыргызстанга ташып келип, балдарын, абышка чалдарын дегендей. Азыр эми ошонун кайра кайтара турган убактысы келип калды. Ошо иш аракетти жасаш керек да өкмөт. Рахмат. Акылбек Усенбекович, толук колдойм. Өткөндө ушул маселе каралып атканда дагы биз көтөргөнбүз. Регулярдык рейстер көбөйүш боюнча дагы башка маселелер боюнча жана бардык мигранттар азыр кайрылып атышат. Ушул маселенин аягына чыгуу боюнча. Ошондуктан протоколдук тапшырма берилет. Бул боюнча каралат маселе. Анан өкмөткө дагы мына эскертүү беребиз. Бул маселе боюнча даярданып келгендер, сиздер жакшылап даярданып келсеңиздер, азыр мына экинчи окуу режимине кайтаруу сунуштары келип түштү. Мына ошол сунушту мен добушка коем, урматтуу депутаттар, экинчи режимге кайтаруу боюнча. Добуш бериңиздер. Суроо берип коюңчу. Баары макул, каршы жок. Бул маселе алынып салынды. Процедуралык маселе боюнча чыгыңыздар.